Bişkegim, Borborum sen, bütündey yürek'e ornadın sen. Акырын ушинтип биз өзүбүз дагы классикалык музыкага, ошол опера жанрына ошол элибизди ушинтип тарбиялап бир четинен биз баягы эле тооташта жүрө бербей ошол Европаны дагы ээрчишибиз керек, өсүш керек, стимул болуш керек. Ошол Европага тең келгендей болуп, ошол өсүш, экономика жагынан болобу, анан биз болсо маданият жагынан ошол аракет кылабыз. Turmuşta көп нерселер бар да. Кыжалаттыктар бар ар кандай. Ошолордун баарын унутуп, мындай жакшы эс алатабыз. Классикалык музыканы уккандабы же деги эле музыка бар? Деги эле классикалык музыканы уккандачы. Себеби радио, телевидениеден жалаң эле жанагы эстрадный эмелерди берип атпайбы? Даң-дуң, тарс-турс деген жеңил музыкаларды бар. Ооба. Мен өзүм деле Айылдан эле келгем. Айылда турам. Айылда жашайм. Анан айылдагылар деле ичинде көп адамдарды мен тааныйм, билем, классикага жакын. Жандуу үнмелер деп атпайбы? Мына оңой менен ушундай эс алуу жайларына барсаңар, эл мынчалык чогулбайт. Эки жака басып өздөрү менен өздөрү. Бирок бүгүнкү концерт аябай жакшы маанайда. Аба ырайы дагы Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Элдин чогулганын байкагыла. Баары тең ошол отурган боюнча тургулар келбей отурушат. Маанай жакшы. Музыкалык кечтер иш-чарасы ушул Свердлов райондук администрациясы тарабынан башталган болчу. Анткени биздин көпчүлүк шаар тургундардын мүмкүнчүлүгү чектелген. Жанагы театрда, филармонияда болгон иш-чараларга барып катыша албайт. Кымбатпы? Кымбат жагы дагы бар, анан кийин көпчүлүгүнүн убакыты дагы болбой калышы мүмкүн да. Эстафета боюнча айтып кетсек, биз Октябрь районуна өткөрүп берген болчу. Биз ошол жерден райондук администрациясынын башчысы катары ушул мен сөз бергем. Улантабыз. Биз дагы 4-5 жума өткөрүп туруп, ар бир жума сайын анан кийинки районго өткөрүп берет. Биз азыр окуубуз канып, эми классикалыкты баягы радиодон да көп бербейт. Европа плюсту көбүрөөк угабыз. Берки кайсы эле Кыргызстан? Кимдерди көбүрөөк? Кайсы ырчыларды угасыз? Кайсы ырчыны көбүрөөк угасыз? Азыр Деспаситону угуп атабыз көбүрөөк. Чогулган эл классиканы көбүрөөк баалайбы же сиздерди эстраданы, поп музыканы көбүрөөк баалайбы? Азыркы жашоодо айтыш кыйын, бирок классиканы да баалаган аудитория жок деп айтууга болбойт. Бар. Анан эстраданы менимче азыркы заманда көбүрөөк баамдап калды го деп мен айта алам да. Ар бир адамдын өзүнүн табиити болот да. Кээ-биркилерине ушундай чыгарма жакса, кээ-биркилерине эстрада жагат, кээ-биркилерине такыр рэп чыгармалар чыгат да. Менин оюмча, ар бир ырчынын өзүнүн угармандары бар. Азыр ырчылар жандуурдайсыңарбы же флешкаңар чөнтөгүңөрдөбү? Минустарда бар. Сөз түрдө жандуу болот. Кандай эмесе достор, сүйүктүүлөрүбүз бар болсун деп колдо-кол чаптырабыз. Минус чуть громче, пожалуйста.